Урматтуу чет өлкөдө убактылуу жүргөн же жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары, алдыдагы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышуу үчүн шайлоочулардын тизмесине киргизилишиңиз керек. 3W чекит тизме чекит gov.kg шилтемеси аркылуу тизме мамлекеттик порталына кирип, өзүңүздү тизмеден тактасаңыз болот. Ал эми шайлоо маалында Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелериндеги шайлоо тилкелеринен тизмени таба аласыз. Чет өлкөлөрдөгү консулдук каттоого турган жарандар жана биометрикалык маалымат тапшыргандар Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде уюшулган аймактык шайлоо тилкелериндеги добуш берүүчүлөрдүн тизмесине автоматтык түрдө киргизилет. Шайлоого чейинки мөөнөттө шайлоочулардын тизмеси ар ай сайын, ал эми шайлоо маалында күн сайын жаңыртылып турат. Консулдук каттоо тууралуу кененирээк маалыматты Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин порталынан mfa чекит gov.kg шилтемеси аркылуу алсаңыз болот. Биометрикалык каттоодон Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү дипломатиялык мекемелеринен, республиканын аймагында болсо калктуу тейлөө борборлорунан өтүүгө болот. Ал эми шайлоо алдында өлкөдөгү темир жол вокзалдары, аэропорттордо каттоодон өтө аласыз. Эгерде сиз чет өлкөлөрдө же Кыргызстандагы катталган жериңизде шайлоочулардын тизмесине киргизилген болсоңуз, бирок шайлоо учурунда башка шаарда же башка өлкөдө жүрсөңүз, шайлоо жүрүшүнө 15 күндөн кем эмес убакыт аралыкта сиз жүргөн чет өлкөдөгү даректен шайлоого барарыңызды билдирип, арыз калтырсаңыз болот. Ал үчүн номер 2 формасындагы арызды толтурушуңуз керек. Арыздын формасы шайлоо чекит gov.kg сайтында жайгашкан. Арызды Кыргызстандын чет жерлердеги дипломатиялык же консулдук өкүлчүлүктөрүнө биометрикалык каттоо менен бирге Кыргыз Республикасынын паспорттарынын биринин көчүрмөсү менен тапшыруу керек. Арыз тапшырылган убакыттан тарта чет жерлердеги өкүлчүлүктөр арызда көрсөтүлгөн мөөнөткө убактылуу консулдук каттоого алышат. Бул үчүн консулдук төлөм алынбайт.